Кундуз Жолдубаева ИИМден сурактан чыга элек. Бүгүн 16 декабрда КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева ИИМдин тергөө башкармалыгында сурак берүүдө. Чакыруу саат 11-ге келген. Саат 11:30дан өтүп Жолдубаева жактоочусу менен суракка кирген. Учурда сурак аяктай элек экенин жактоочу Замир Жошев маалымдады. Азыр тыныгууга чыктык. Буга чейин дагы бир жолу тыныгуу болду. Бирок сурак улантылат. Бүгүн негизинен Кундуз Жолдубаева менен бир нече адамды беттештирүү болууда. Беттештирүүдө кимдер бар экенин тергөөнүн маалыматтарын жайылтпоо тил катын жазып бергенге ылайык, ачык айта албайм, деди ал. Буга чейин маалымдалгандай, Кундуз Жолдубаевадан ИИМ Кой Таштагы окуянын тегерегинде сурак алууда. Жапаровду бошотуу боюнча 500 000 кол топтолду. Камакта турган саясатчы Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотууну талап кылган кол топтоого 500 000 киши кол койду. Бул тууралуу саясатчынын тарапташы, жарандык активист Мелис Аспеков билдирди. Ал Жапаровду колдогондор 1 миллион кол чогултуп президент Сооронбай Жээнбековго берүүнү көздөп жатышканын айтты. Бул кол топтоо ушул жылдын октябрь айында башталган. Саясатчынын жактоочусу кол топтоо Кыргызстандын ичинде жана чет өлкөдө да жүрүп жатканын жарыялаган. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017-жылдын мартында камакка алынган. 2018-жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Анын жактоочусу Шарабидин Токтосунов ноябрь айында Жапаров президент Сооронбай Жээнбековдон ырайым сураганын кабарлап, саясатчынын ырайым суроо боюнча өтүнүчүнүн текстин жарыялаган. Адвокат бул кат президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссияга берилген, бирок ал каралбай жатканын айтып чыккан. Ал эми президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча комиссия Жапаров боюнча материалдар толук келе элек экенин билдирген. Президент уран казууга каршы мыйзамга кол койду. Президент Сооронбай Жээнбеков уран жана торий эгендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш ушул жылдын 31-октябрында кабыл алган. Мыйзам калктын ден соолугун, жерлерди, суу объектилерин, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүн коргоого, жарандардын жашоо укуктарын, радиациялык жана экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган. Мыйзам менен Кыргызстандын аймагында төмөнкүлөргө тыюу салынат. Биринчи, уран торий кендерин чыккан жерлерди издөө жана чалгындоо максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерди жүзөгө ашырууга. Экинчи, уран торий кендери чыккан жерлерди иштетүүгө, уранды торийди казып алууга. Үчүнчү, радиоактивдүү калдык сактоочу жайларды, кен калдыктарын иштетүүгө жана андан ары иштетүү жана кармап күтүү максатында аларды жеке жактарга берүүгө. Ошондой эле Кыргызстандын аймагына уран камтылган жана торий камтылган чийки заттарды жана калдыктарды алып келүүгө жол берилбейт. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Апрель айында Ысык көл областындагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Юр Азия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Кыргызстандыктар жаңы жылда 7 күн эс алышат. Жаңы жылды белгилөөгө байланыштуу кыргызстандыктар 1-январдан 7-январга чейин эс алышат. Тиешелүү токтомго премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Токтомго ылайык 5 күндүк иш жуманын графиги боюнча иштеген мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын, мамлекеттик бюджеттен каржыланган мекемелердин жана ишканалардын кызматкерлери үчүн 24 февралдагы дем алыш күндү 23 февраль дем алыш күнгө туш келгендиктен эс алуу күнү катары саналат. 2-январдагы иш күндө 9 марттагы дем алыш күн, 8 март дем алыш күнгө туш келгендиктен эс алуу күнү катары саналат. 3-январдагы иш күндө 23 марттагы дем алыш күн, 21 март дем алыш күнгө туш келгендиктен эс алуу күнү катары саналат. 6-январдагы иш күнүнө которулат. Ушул эле токтом боюнча 11 майдагы дем алыш күнү 9 май дем алыш күнгө туш келгендиктен эс алуу күнү катары саналат. 9 майдагы иш күнүнө которулуп, жарандар 1 майдан 5 майга чейин эс алмакчы.
Өзбекстанда прокурорлор кол тийбестиктен ажыратылды. Өзбекстанда прокурорлор жана мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери кол тийбестиктен ажыратылды. Эми аларды жетекчиликти макулдугусуз эле административдик жоопкерчиликке тартса болот. Бул тууралуу өзбек басылмалары жазышты. Өзбекстандын прокуратура жөнүндөгү мыйзамынын документинин жаңы долбооруна ылайык кызматкерлер тарабынан мыйзам бузуулар катталса, аларды жазага тартуу үчүн жетекчинин макулдугу талап кылынбайт. Ошондой эле мамлекеттик коопсуздук кызматы жөнүндөгү мыйзамга дагы ушундай өзгөртүүлөр киргизилди деп айтылат маалыматта. Өзбекстан сенаторлорунун пикиринде бул өзгөртүүлөр прокуратура органдарынын жана мамлекеттик коопсуздук кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатат. Кыргызстанда жумушсуздардын эң көбү Жалал-Абадта. Кыргыз өкмөтү 2019-жылы жумушсуздуктун деңгээли 3,3% түзгөнүн жарыялады. Bir жыл мурун 2,8% болчу. 14-декабрдагы расмий кабарга ылайык мамлекетте иссиз жарандардын расмий саны 83,3 миң кишини түзөт. Бул 1 жыл мурункуга салыштырмалуу 18,9%га көп. Жумушсуз жарандардын эң жогорку көрсөткүчү Жалал-Абад областында 7,3%, эң төмөн көрсөткүч Чүй областында 1,2%. 1-ноябрга карата иш менен камсыздоо кызматтарында каттоодо тургандардын саны 102,2 миң кишини түзгөн. Бул сан былтыркыдан 11 миң адамга көп. Январь-октябрь айларында эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына берилген бош жумуш орундарынын саны 22,728 түзүп, өткөн жылга караганда 1,7 миң аз болгон. Кесиптик окутуудан өткөн соң 2658 жумушсуз жаран ишке орноштурулду. Дүйнөлүк банктын Борбор Азия чөлкөмүндөгү, анын ичинде Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли боюнча жаңы баяндамасында соңку 10 жылдан бери Кыргызстанда жакырчылыктын жалпы деңгээли 20%дан ылдыйга кыскарбаганы жана өлкөнүн алыскы аймактарында анын көрсөткүчү 40%дан төмөн түшө электиги белгиленген. Назарбаевсиз Казакстан, Чалгет, Нур-Султан жана Алматы шаарларында митинг өттү. Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларындагы митинг катышуучулары декабрь жана Жаңы-Өзөн окуяларынын курмандыктарын эскерип, бийликти реформаларга чакырышты. Нур-Султанда жарандар 1932-жылдан 1933-жылдардагы ачарчылыктын курмандыктарына арналып тургузулган монументтин алдына чогулушту. Алар 1986-жылдагы декабрь жана 2011-жылдагы Жаңы-Өзөн окуяларынын курмандыктарын эскеришти. Акция катышуучуларынын көбү катардагы жарандардын учурдагы социалдык экономикалык абалына нааразы экенин билдирип, айрымдары бийликти саясий туткундарды бошотууга чакырышты. Мындан тышкары алар 16 декабрда аза күтүү күнү деп жарыялоо керектигин белгилешти. Өзүн жергиликтүү аткаруу орган кызматкери деп тааныштырган адам үн күчөткүч аркылуу бул жыйын мыйзамсыз экенин айтып, чогулгандарды таркап кетүүгө чакырды. Бирок акция катышуучулары тараган жок. Алматыда республика аянтында Ойгон Казакстан жарандык кыймылынын митинг өттү. Анын катышуучулары Ойгон Казакстан, парламенттик республика үчүн, Назарбаевсиз Казакстан, Чалгет деген урандарды кыйкырышты. Мындан тышкары бийликти демократиялык реформаларды жасоого чакырып, акимдер менен соттор эл тарабынан шайланышы керектигин айтышты. Буга чейин Алматыдагы аянтка Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын мүчөлөрү чыгып, эгемендик монументине гүл коюп, Шинжаңдык казактар Костер Муса менен мурагер Алим уулуну Кытайга өткөрүп бербөөгө чакырышкан. Учурда Алматы жана Нур-Султан шаарларында митингдер уланды. Бүгүн 16 декабрда да Казакстанда эгемендүүлүк күнү белгиленди. Бул дата 33 жыл мурда Алматыдагы массалык демонстрациялар өткөн күнгө туура келет. Анда казак жаштары Советтик Казакстандын башчысы кызматына Геннадий Колбиндин дайындалышына каршы чыгышкан. Мындан тышкары дал ушул күнү 2011-жылы Жаңы-Өзөн шаарында кандуу окуя болгон. Анда муңайчылардын нааразычылыгы күч менен басылып, расмий маалыматтар боюнча 17 адам өлгөн. Жекшемби күнү жана бүгүн эртең менен ыктымал митингдердин алдында Казакстандын шаарларында ондогон активисттер кармалганы кабарланган. Буга чейин Бозгундагы банкир Мухтар Аблязов тарабынан негизделген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы 16 декабрда өлкө шаарларында митингдерди өткөрүү ниетин билдирген. Белгилүү кинорежиссер Болот Шамшиев оор абалда ооруканада жатат. Бул тууралуу КТРК КЖ сайтына анын кызы Сүйүтай Шамшиева билдирди. Учурда Болот Шамшиев Кыргыз Республикасынын президентинин жана өкмөтүнүн иш башкармасынын клиникалык ооруканасы мамлекеттик мекемесинде дарыланууда. Атам Болот Шамшиев 3 жумадан бери ооруканада дарыланууда. Биринчи жумасында абалы жакшырып, жалпы палатага которулган. Бирок көп өтпөй дене табы көтөрүлүп, абалы оорлошуп кетти. Дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу максатында аракет кылып жатышат. Атамдын дарылануусу боюнча өлкө жетекчиси да
көз салып турууда. Азыркы тапта врачтардын консилиуму өтүүдө. Ошонун негизинде чечим кабыл алынып, атамды мындан ары кантип дарылоонун жолу белгилүү болот, деди Сүйүтай Шамшиева. Кошумчалай кетсек, Болот Шамшиев 3 жума мурун кан басымы көтөрүлүп, ооруканага түшкөн. Дүйнөдөгү алдуу күчтүү мамлекеттер аталды. Американын US News журналы дүйнөдөгү эң алдуу күчтүү мамлекеттердин тизмесин жарыялады. Тизмеде 1-орунда АКШ, андан кийин Россия жана 3-орунда Кытай ээлеген. Рейтингди түзүүдө мамлекеттердин ички дүң өндүрүмү, калкынын саны жана ички дүң өндүрүмүнүн жан башына туура келген көрсөткүчү эске алынган. Журналисттердин баамында алдуу күчтүү өлкөлөр тууралуу көп маалымат жазылат. Саясий аренада чоң таасири бар, ошондой эле глобалдык экономикалык моделдин түзүлүшүндө башкы ролду ойнойт. Ал эми дүйнөдөгү процесстерге таасир бере албаган мамлекеттердин катарына Словакия, Словения, Эстония, Латвия жана Литва кирген. $110,000 алмак. София Ротару Казакстанда ырдагандан баш тартты. СССРдин эл артисти София Ротару Казакстандагы жаңы жылдык кечеде ырдоодон баш тартты. Ага сыйакы катары $110,000 берилмек. Бул туурасында Спутник Казакстан маалымат агенттиги ырчынын концерттик директору Сергей Лавровго шилтеме берип жазды. Ырчынын өкүлүнүн айтымында, Ротару жакынкы убакта ири гастролдук турга чыгып, жеке иш-чараларга катышууну каалаган жок. Анын бул курактагы кайсы кесиптеши байма гастролдоп жүрөт. Азыр София Михайловна дүйнө кезгиси келген жок, деген Лавров. Ал София Михайловна кээде гана көрмандардын каалоосун аткаруу үчүн учуп жетүүгө жеңилирээк шаарларга бара турганын кошумчалаган. София Ротару 1947-жылы 7-августта Украинада төрөлгөн. Анын репертуарында ар кандай тилде 500дөн ашуун ыры бар.